Айтасыңбы, айтпайсыңбы, сен кылышың керек болчу. Милдетиң могул жердеги парызың болчу. Тагдырыңызга билинбей жүрүп балта чабат болчу. Кулк мүнөзүңүз начар болсо, байлыгыңыздан эмне пайда? Паланчанын күйөөсү мондой экен деген сөздү айта көрүңүз. Байлык, бийлик алып келе албаган рахатты, сулуулук алып келе албаган рахатты алып келе алат экенбиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллам ва ба'ду. Кудай буйрса, бүгүн сиздер менен биргеликте ушул үй бүлө темасы жөнүндө бир аз маселени козгогон турабыз. Албетте үй бүлө дегенде эле негизи ойлондо турган, үй бүлө дегенде эле сүйүүнү, үй бүлө дегенде эле мээримди, үй бүлө дегенде ырахатты, үй бүлө дегенде бейпилдикти, тынчтыкты тартуулай турган сөз. Үй бүлө деген сөздүн өзү эле бир ырахат тартуулап турат. Эмнеге билесиздерби? Анткени үй бүлөлүк жашоонун башаты бейиште башталган болчу. Ал жерде кайгы, капа деген жок, урушуп талашмай деген жок, кайгы муң деген жок, ырахат жашоо болчу. Жыргал жашоо болчу. Анан качанда ошол Кудай Тааланын айтканынан баш тартканда, адам атабыз менен ой-өнебиз шайтанга азгырылганда ошол жерден куулду. Ал жерде тынчтык болгон, ырахат болгон. Бизде деле мындай жакшы сөз бар. Кыргыздарда балай деп коет. Ушу жаңы үйлөнгөндө мындай жыргал жашоодо бир ай бою тынчтык, бейпил, ырахат, жаман айтмай жок, капа болмой жок. Бир аз болор сөзгө балким тарынасыз, Я башың иштебей калды го десе ушул сөзгө балким тарынасыз. Менин башым иштебейт деп айттың деп. Анан кийин барып байгы маселе курчаганда бул сөз жөнөкөй сөзгө айланып калат. Үй бүлөлүк жашоонун башаты бейиште башталган. Ошондуктан үй бүлө дегенде эле бизге сүйүү, үй бүлө дегенде тынчтык, үй бүлө дегенде бейпилдик тартууланат. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде "Фаман иттаба худая фала ядилли ва ла яшка". Кимде ким мени ээрчисе, кимде ким менин айтканымдай жашаса, ал адам ырахат, бейпил, тынчтык, жыргал жашоодо жашайт деп айтты. Бейиште ушундай жашоо болчу. Кудайдын айтканын кылат, эч нерсе маселе жок. Ырахат, жыргал, бакыт жашоо болчу. Фаман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан донка. Ал эми кимде ким менин айтканымдан баш тарса, Кудайдын айтканынан баш тарса, фа инна лаху маишатан донка, ал жерде кысынды, бактсыз, жүрөктө тынчтык болбогон, бейпилдик болбогон жашоо тартуулайм деди. Качанда биз Кудайдан айтканынан баш тарсак, адам баласында жүрөгүндө тынчтык болбойт, бейпилдик болбойт, ырахат болбойт, бакыт болбойт. Бул жер кысылып, сыгылып жашайт. Качанда Кудайдын айтканынан баш тарса. Ал жердеги жашоо ушундай жашоо болчу, Кудайдын айтканы менен, ошондуктан ал жерде рахат, бейпил, тынчтык, жыргал жашоо болчу. Биз деле ошол үй бүлөдүн башатындагы байкы рахат жашоону, байкы бал айындагы жашоону улантып кетсек болот. Эгерде ушул бири-бирибизди түшүнө билсек. Күйөө өзүнүн милдетин билсе, өзүнүн укугун билсе, аял киши өзүнүн милдетин, өзүнүн укугун билсе, ушундай жашоону тартуулап кете алса болот. Мен бүгүн Кудай буйрса сиздер менен бир жөнөкөй маселелерге токтолом. Негизи бул маселелердин көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Мен ушул маселелерге кээ бир токтолой деп турам. Эгерде биз үй бүлөлүк жашоодо бактылуу жашайбыз десек, эгерде биз ырахат жашайбыз десек, анда эң биринчи күйөө дагы, аял киши дагы, өзгөчө аял киши, бүгүнкү сиздерге тиешелүү аял киши кулк мүнөзүнө көңүл буруш керек. Эгерде адам баласында мыкты кулк мүнөз болбосо, ал үйдө тынчтык болбойт, ал үйдө ырахат болбойт, ал үйдө бейпилдик болбойт. Канча бийлигиңиз болсун, канча бай болуңуз, канча акчаңыз бар, бирок кулк мүнөзүңүз начар болсо, байлыгыңыздан эмне пайда? Канча сиз сулуусуз, канчалык келбетиңиз келишкен, бирок сиздин кулк мүнөзүңүз начар болсо, кулк мүнөзүңүз мыкты болбосо, сиздин сулуулугуңуздан эмне пайда? Бирок байлыгыңыз болбосо дагы, адамдар бардыгы тамшана турган келбетиңиз болбосо деле, бирок мыкты кулк мүнөзүңүз менен байлык, бийлик алып келе албаган рахатты, сулуулук алып келе албаган рахатты алып келе алат экенбиз. Ордуна коюлат экенбиз мыкты адеп, ахлак менен, мыкты кулк мүнөз менен. Мыкты кулк мүнөз бул адам баласынын көркү. Мыкты кулк мүнөз бул адам баласы жашоого келишинин же пайгамбарлардын келишинин негизги максаты бул мыкты кулк мүнөздү толуктоо үчүн жиберилген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак" дейт. Мен мыкты адеп, ахлакты туу чокусуна чыгаруу үчүн гана
жиберилдим деди. Пайгамбарлардын бизге келиштин негизги максаты эмне? Бизди адам кылып тарбиялоо. Адеп ахлагыбызды мыкты кылып тарбиялоо үчүн жиберилиптир. Анча мынча кемчиликтерди, кулк мүнөзү начар, байкы коомдор бузулуп баратканда ошол кулк мүнөздү туу чокусуна чыгаруу үчүн гана жиберилдим деп атат. Пайгамбарлардын жиберилиши биздин кулк мүнөздү оңдоо үчүн гана жиберилип атат. Биздин намазыбыз дагы, орозобуз дагы, зекетибиздин баары адам баласынын кулк мүнөзүн оңдоо үчүн жиберилди. Орозо сабырдуу болуш үчүн, зекет кайрымдуу болуш үчүн, колу ачык болуш үчүн. Деги биздин ибадаттарыбыздын баарынын негизги максаты адамды адам кылып тарбиялоо. Мыкты кулк мүнөзгө тарбиялоо. Эгерде мыкты кулк мүнөз болбосо, анда үй бүлөдө тынчтык жашоо болбойт. Кээде биз адам баласы мыкты кулк мүнөзүбүз менен түнү бою намаз окугандардын, күнү бою орозо туткандардын даражасына жете алабыз, эгерде кулк мүнөзүбүз мыкты болсо. Ошон үчүн пайгамбарыбыздан келип бир сахаба сурады. Я Расулалла деди. Биздин бир коңшу аял бар деди. 5 убак намазын да окуйт, нафилдерди да окуйт деди. Орозосун калтырбайт, нафил ороз калтырбайт деди. Ушунчалык таква, бирок деди, тили менен коло коңшуларга зыян берет деди эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Фахия финнар деди. Ал тозоку деп айтты. Намаз окуйт, орозо кармайт, бирок кулк мүнөзү начар. Ал тозоку деди. Я Расулалла, бизде ар жакта дагы бир аял бар деди. Ал 5 убак намазын гана окуйт, көп намаз окубайт. Парыз орозосун гана кармайт деди. Бирок кулк мүнөзү мыкты адам деди эле. Пайгамбар Фахия фил жанна, ал бейиши деп айтты. Биз кулк мүнөзүбүз менен бейиши боло алабыз. Кулк мүнөзүбүз менен намаз, орозо туткан адамдардын даражасына бийик даражага жете алабыз. Кулк мүнөзүбүз начар болгон болсо, бүтүндөй тозокко барып кетип калышыбыз дагы толук ыктымал. Эгерде үй бүлөңүздө күйөөңүз менен бактылуу жашайм десеңиз, кулк мүнөзүңүздү оңдоңуз. Бүгүндөн баштап өзгөрүүгө аракет кылыңыз. Бүгүндөн баштап кулк мүнөзүмдү оңдойм. Мыкты адам болом. Кулк мүнөз жөнөкөй нерсе, бирок адамды ушунчалык өзүнө тарта турган нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, адам баласынын көп тозокко түшүрө турган нерсе ооз менен бунун жыныстык мүчөсү деп айтты. Ооз менен көп сүйлөп коебуз, ашча сүйлөп коебуз, туура эмес сөздөр сүйлөйбүз, ошонун айынан эмнеге түшөт деди? Тозокко түшөт деп айтты. Пайгамбарыбыз айтты, Абузардын астында, "Мошул тил сага баарына жетиштүү" деди. "Тилиңди бекем карма" деди эле. "Я Расулалла, о Аллахтын элчиси, биз сүйлөгөн сөзүбүз үчүн да кыяматта суралабызбы" деди эле. Пайгамбарыбыз "Сакилатка уммук", апаң сени жоготуп ыйлаткыр. Эмне деп атасың? Могул тил адам баласынын мурду менен жер сүзүп тозокко апара турган нерсе. Кээде ушул тилибиз, кээде биздин кулк мүнөзүбүз адам баласын тозокко түртөт, адам баласын бактысыздыкка түртөт, адам баласын жаман жакка түртөт. Эгерде мыкты кулк мүнөздүү болсоңуз, үйүңүздө жашоо жыргал жашоо, үйүңүздө бакыт, бейпилдик, тынчтык, рахат. Кулк мүнөз болсо, адамда кулк мүнөз, жакшы кулк мүнөз болсо, кечиримдүү болсо, жөнөкөй нерсе. Бүгүн барыңыз, кулк мүнөзүңүздү бир аз өзгөртүңүз, мен дайым айтам, жылмайыңыз. Болду, үйүңүз бакытка айланат. Үйгө бүгүн барганда жылмайып кириңиз, күйөөңүз келгенде жылмайып туруңуз. Күйөөңүздү күтүп алганда жылмайып тосуп алыңыз. Узатканда жылмайып узатыңыз. Күйөөңүздү эгер тезирээк үйгө шашылсын десеңиз, чыгып баратканда жакшына узатыңыз. Эгерде барасаң, келинчегиң сени ошол жерден айт терезесинен жакшы барың деп балдары менен узатып койсо, бакытта, туурабы? Барасаң, узатып жакшы барып келиңиз деп. Кайра үйгө барганга шашыласың. Үйгө келсең татынакай болуп жылмайып тосуп алса, кайра үйгө шашыласың, үйгө тезирээк барайын деп. Анан келгенде эле алып келбедиң, эркек эмессин, мону алып бербедиң, көйнөктү алып бербедиң, элдин адамдары шуба кийип атат, моундай особнякта жашап атат, сен жүрөсүң. Адамды басмырлай берсеңиз, чөгөт адам кадимкидей. Ошон үчүн эрди эр кылган катын деп койду, эрди жер кылган катын деп койду. Эмне үчүн? Бул ошол ар бир күчтүү адамдын артында аял киши турат. Ошол эркекти эркек кылган, эркекти баатыр кылган, ошол мамлекетти башкара турган адамдар, тарбиялай турган адамдар сиздер. Пайгамбарыбыз айтты, мен миражга чыкканда тозоктун көпчүлүгүн аялдарды көрдүм деди. Эмнеге я Расулалла? Алар капыр болуп кетет. Ол якфурна деп айтты да, алар капыр болуп кетет деди да. Аллахтын элчиси алар капыр болуп кетеби деди. Жок, алар капыр болбойт деди. Алар дейт, күйөөлөрүнүн жакшылыгына капыр болот деди да. Жакшылык, миң жолу жакшылык көрүп, бир жамандыгын көрсө, жакшы сенден жакшылык көрбөдүм деген сөздү айтып коет. Ошол сөз үчүн ал ушундай тозокко болуп калат деп айтты. Үй бүлөнүн башаты бул үй бүлө деген сөз, ошол кичинекей бир мамлекет деген сөз. Эгерде эки жаш тең ыймандуу болсо, бир ыймандуу мамлекет деген сөз. Үй бүлөлөрдүн жашоосу мыкты болсо, мамлекетибиз мыкты болот деген сөз. Бүгүнкү күндө көпчүлүк
Жаштарыбыздын бир 30-40% үйлөнгөндөн ажырашканы тез болуп атат. Өкүнүчтүүсү биз ата-энелер дагы, окуу жайларда дагы бул темада көп сүйлөбөйбүз. Балким билет деп ойлойбуз. Бирок назик майда бурат нерсе, бирок ошол майда бурат нерсе бизде көп маселени чечет. Кээде кээ бир ата-энелер өзүнүн кызына жакшылык кылам деп, кызынын тагдырына балта чабып атканын балким өзү байкабайт. Кичикпейил бол, татынакай бол деп айтышы мүмкүн. Анча мынча андай көөландай кылсаң мойнуңа минип алат, кээде мындай пелиңди көрсөтүп кой, кээде катуураак айтып кой, мондай болуп кой деп кичине багыт көрсөтмүш болуп тагдырына балта чабып атканын балким өзү сезбей калышы мүмкүн. Ошондуктан кулк мүнөз биринчи орунда турат. Эгерде мыкты кулк мүнөз болбосо, үйдө жашоо болбойт. Үйдө рахат жашоо болбойт. Күйөөңүз менен жашап кетүү мүмкүн эмес эгерде кулк мүнөзүбүздү оңдобосок. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: мусулман эркек аялынан бир кемчилик көрсө, кайра бир жакшылыгын көрөт да, кемчилигин көрбөй калат дейт. Негизи бул сөз эркектерге айтылып атат, бирок аялдарга да тийиштүү. Биз бири-бирибизден кемчилигибизди көрсөк, унутушубуз керек. Жакшылыгын эстеп туруп, кемчилигин унутушубуз керек. Ар бир адам кемчиликтүү. Ар бир адамдын өзү слабый жери бар. Ар бир адам кемчиликтүү адам. Күллү бани адам хатта. Ар бир адам кемчиликтүү деди. Кээ бирөөлөрүбүз периште издеп жүрөбүз. Күнөө кылбаган, эч кандай жаман сөз сүйлөбөгөн, үй бүлөлүк жашоодо анча-мынча ойш, кыйыш, анча-мынча уруш, тополоң бул табигый көрүнүш, боло турган нерсе. Ушуну жеңип өтүштүн чыгуунун жолун билсек, ошондо бактылуу жашайбыз. Пайгамбарыбыз, ойлобоңуздар, пайгамбарыбыздын доорунда эле жыргап жашат деп. Пайгамбарыбыздын үйүндө да проблема болду. Пайгамбардын үйүндө дагы байкы уруш жаңжал болду. Аялдары кызганды кээде тополоң кылды. Бирок ошо маселеден чыгуунун жолун үйрөндү. Абу Бакр радияллаху анху бир күн олтурса, пайгамбарыбыздын үйүндө бир аз чыр болуп аткан кабар келди. Анан пайгамбарыбыздын үйүнө барса, Айша энебиз менен пайгамбарыбыз урушуп атыптыр. Анан эшиктен кире келгенде эле пайгамбарыбыз: "Я Айша, Абу Бакр келди. Ушул адам экөөбүздүн ортобузда маселени чечкенге ыраазысыңбы?" деп айтыптыр. Десе, "Мен ыраазымын" дептир. Абу Бакр радияллаху анху келип олтурат. Анан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Я Айша" дейт, "Сөздү сен баштайсыңбы, же мен баштаймынбы?" дейт. Десе, Айша энебиз айтат: "Сен баштагын" дейт. Бирок жалган сүйлөбөгүн дейт. Чынын айтып сүйлөгүн дейт. Ошол учурда Абу Бакр радияллаху анхунун ашуусу келди. Дароо Айша энебиздин жагына урду эле дейт, Айша энебиздин оозунан канчыкты дейт. Чуркап Айша энебиз азыр эле пайгамбарыбыздан арызданып атасына кайрылып аткан, пайгамбарыбыз ортого түштү дейт. Чуркап пайгамбарыбыздын аркасына калып бекине калды дейт. Пайгамбарыбыз: Абу Бакр, биз сенен мону каалаган жокпуз. Абу Бакр, сенен биз мону нерсени каалаган жокпуз" деп тосуп калды дейт. Айтайын дегеним, бул жерде жашы улуу адамдар отурат, апаларыбыз отурат. Кээде ошол Абу Бакр кайнатасы болгон. Кызына болушпай кимге болушту? Күйөө баласына болушту. Күйөө баласы жакыныраак болду. Кээде ушундай мамиле кылышыңыздар керек. Эгерде кызыңыз бактылуу болсун десеңиз, кызыңыз тарап эмес, кээде күйөө балаңыз тарап. Адилеттүүлүккө, кайсы тарап адилеттүүлүккө ыкташыбыз керек кээдечи. Эгерде андай болбосо жашоо кыйын. Ошон үчүн кулк мүнөз биринчи орунда турат. Бүгүндөн баштап өзгөртөлүк. Мына, бүгүндөн баштап, баргандан баштап жылмаялык. Күйөөңүз көргөндө жылмайыңыз. Узатканда татынакай узатыңыз. Тосуп алганда татынакай тосуп алыңыз. Бул биринчи маселе. Кулк мүнөз биринчи орун. Эгер кулк мүнөз болбосо, башка нерсе, эч нерсе толуктай албайт. Экинчи маселе. Эгерде үй бүлөдө, үй бүлөлүк жашоодо эгер бактылуулук, тынчтык болсун десеңиз, ыраазы болуп жашаңыз. Күйөөңүздүн барына ыраазы болуп жашаңыз. Ушунчалыгына ыраазы болуп жашаңыз. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бай бул көөдөнү ток адам, бай адам. Жүрөк ток болуш керек. Кудайга шүгүр дешибиз керек. Кээде жигит жөө жүрөт, кээде жигит төмүнөт" дейт. Кээде кыйын абалга түшүп калышы мүмкүн, кээде карызга батышы мүмкүн, кээде байышы мүмкүн. Сиз жогору жактагыларды карабаң, сиз өзүңүздөн төмөндөрдү караң. Кудайга шүгүр бар, күйөөңүз бар, жоктон көрө жогору. Квартирада болбогон нерседе жашап атсаңыз дагы Кудайга шүгүр. Эгерде шүгүр кылып жашасаңыз, Кудайга шүгүр, ыраазы болуп жашасаңыз, жашооңузда бакыт, могул жерде тынчтык болот. Наразы болуп, элдер моундай асабнекте жашап атат, бизде жок. Элдер монтип кызыбыз чоңоюп калды, балдарыбыз чоң үйлөнөйүн деп калдык, турмушка берейин деп калдык, квартира жүрөбүз, эч кандай батирме жүрөбүз деп наразы боло берсеңиз, жашооңуз күндөн күнгө тозок айланат. Ыраазы болуп жашаңыз. Кудайга шүгүр, алхамдулилlah деп жашаңыз. Ва ин шакартум ла азиденнакум. Силер Аллага шүгүр кылгыла, көбөйтүп берем дейт Алла Таала.
Кудайга шүгүр келтириңиз, көбөйтүп берет. Барына шүгүр. Кудайга шүгүр. Мен жакында эле ушул Кыргызстан Ислам университетинин студенттери менен, кыздары менен, балдар менен биригип кедей кембагал жетим жесирлердин үйүнө кыдырып келдик. Мен билет элем, ушул биздин айланабызда ушунчалык муктаж болгон, кыйналган адамдар бар экенин билет элем. Бирок мынчалык деңгээлде кыйынчылыкты көргөн адамдарды мен билбейт экенмин. Качанда көзүм менен көргөндө мен байкадым, ушунчалык кыйынчылыкты, ушунчалык абалда жашап аткан адамдар бар экендигини мен ушул көзүм менен көргөндө гана байкадым. Эгерде шүгүр кылбасаңыз, ушунчалык байлыгыңыз болсо да, барды мыкты болсо да, эгерде бул жүрөктө канаат болбосо, бакыт болбойт. Канаат болбосо, жыргал болбойт. Кудайга шүгүр, барыңа шүгүр. Сени тапканың аз таап келсе дагы, берекеси менен табылса, шүгүр келтирип, күйөөңүзгө ыраазычылык билдирип койсоңуз, азаматсың. Кудайга шүгүр, жоктон көрө жогору. Сашпай тур, али ийгиликтер алдыда, али жакшылыктар алдыда деп койсоңуз, эмне болот? Байкы, бул сөз менен болсо дагы алдыга сиз сүрөгөн болуп каласыз да. Ошон үчүн эгерде ыраазы болбосок, жашообузга ыраазы болбосок, эч качан үй бүлөлүк бакыт болот деп эсептеңиз. Ыраазы болуп жашаңыз. Алла Таала сизди билип туруп, ошол адамга турмушка чыгарды. Ошол адам менен балким сизди таптырды. Балким сиздин жакшылыгыңыз үчүн, балким башкасына барсаңыз азапка, тозопко туушар болот элеңиз балким. Ушул адамга тийген үчүн ошентип жүрөсүз балким. Кудайга шүгүр кылыңыз, канаат кылыңыз. Жок дегенде жогору. Эгерде балдардын атасы болбосо, үйдө береке болбойт. Бала жаман болсо да атасын көрсө, атам деп жашайт. Атасы жок болсо, өмүр бою бир жолу атамды бир жолу көрсөм экен деп жүрөгүндө сыгылып, кысылып жашайт. Эгерде ошо барбы, Кудайга шүгүр кылыңыз. Жаман болсо дагы, көп акча таппаса дагы күйөөңүз бар. Кудайга шүгүр кылыңыз. Ошого шүгүр кылыңыз. Ыраазычылыгыңызды билдириңиз. Рахмат деңиз. Алла разы болсун деңиз. Мактап койсоңуз, балким көбүрөөк табат. Мактап койсоңуз дагы оң болот. Кулкуңуздун жакшыраак жактарын айтып койсоңуз дагы оң болот. Үйрөнүшүбүз керек биз. Ар дайым кемчилигин айта бербей, жакшы жактарын айтканды да үйрөнүшүбүз керек. Бири-бирибизди колдоо, үй бүлөлүк жашоодо эркек аялды колдойт, аял эркекти колдойт. Бул экинчи маселе. Ыраазы болуп жашашыбыз керек. Үчүнчү маселе. Үй бүлөдөгү жашоо бул сыр жашоо. Үйдө эмне болсун, кандай уруш жаңжал болсун, катуу сөздөрдү айтсын, мо 4 дуалдын сыртына чыкпаш керек. Үй бүлөдө ал экөө урушат, талашат, катуу айтат, жаман айтат, бирок эртеси күн жарашып кете берет алар. Ортодогу сөз дуалдан сыртка чыкса, кайнатага жетсе, кайненеге жетсе, кайын журтка жетсе, алар өмүр бою кечирбейт. Сиз балким көңүл урбай айтасыз, моундай деп атат депчи. Сиз кечирип кое аласыз. Тияктагылар кечирбейт өмүр бою. Алар болду күйөө баласын көргөндө, душманын көргөндөй болот. Биздин келинди, кызды монтуп басынткан адам көргөндө душманын көргөндөй болот. Ар дайым жаман жагын көрөт, жакшы жагын көрө албайт. Ошондуктан могул үй бүлөдөгү нерсе сыр бойдон калыш керек. 4 дуалдын сыртына эч качан чыкпаш керек. Кандай маселе болсо болсун, дуалдын сыртына туугандарга чыкпаш керек. Эркек дагы сыр сактай билиш керек. Эгерде бактылуу болом десеңиз, күйөөңүз менен рахатта жашайм десеңиз, сырды сактай билиңиз. Жашасаңыз да, Кудай сактай, эгерде болуп калып ажырашып кетсеңиз да, сырын сактай билиңиз, ачпаңыз. Жаман жагын айта көрбөңүз, сактаңыз, ушул жерде калсын, Кудайга шүгүр кылыңыз, жаман жагын эч качан айта көрбөңүз. Сырды сактай билиңиз. Ошон үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Керимде антум либасул лахум, силер аялдардын кийимисиңер, аялыңардын кийимиңер, аялыңар силердин кийимиңер деди. Кийим биздин келбетибизди кооз, мыкты көрсөтүп тургандай, аялды жакшынакай көрсөтүп турган эркек анча-мынча кемчиликтерин, анча-мынча сырларын жашырып тура турган бул эркек. Эркекти эркек кылып, эркектин анча-мынча кемчилигини жашырып тура турган бул аялы. Эч качан сыр сыртка чыкпаш керек. Сыр 4 дуалдын сыртына чыккан болсо, проблема башталды деген сөз бүтөлбөйт деген сөз. Сыр айтылбаш керек. Сыр ушул жерде гана калыш керек. Кээде тамашалашып айтат, кээде катуу айтат, кээде чын айтат. Ал сөз сыртка чыккан болсо, проблема бүтөлбөй турган болот. Ошондуктан сыр сакталган болуш керек, эч качан сыртка чыкпаш керек. Андан кийин кечиримдүү болуңуз. Эгерде үй бүлөлүк жашоодо жашайм десеңиз, Алла Таала казиминал гайз вал афина анин нас валлаху юхиббул мухсинин dedi. Ачуусун баса билгендер, кечиримдүүлөр, ошолор жакшылык кылуучулар, кечиримдүүлөрдү жакшылык кылуучулар dedi. Кечиримдүү болуңуз.
ар бир адамда кемчилик бар. Катуу сүйлөшү мүмкүн, кол көтөрүшү мүмкүн, кечиримдүү болуңуз. Кечирүү кандай да бир ырахат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күн мечитте отуруп айтты. Бүгүн деди могул эшиктен ким кирсе деди, ошол адам бейиши деди. Бир адам кирди, сакалдарынан суу агып кирди. Экинчи күндө айтты, могул эшиктен ким кирсе ошол адам бейиши деди. Экинчи күндө кирди. Ошол байлыкка киши. Үчүнчү күндө кайра кирди. Бир эле киши кайра кирди. Ошондо бир сахаба, бул кишинин кандай иши бар экен, кантип бул бейиши болду экен деп ошентип алдады. Мен үйүмдө бир проблема чыгып калды, үй бүлөм менен келише албай калдым. Сиздин үйүңүздө 3 күн жашайын деди. Ойлоду, бул түнү менен тахажжуд окуса керек, түнү менен намаз окуса керек, орозо кармаса керек. Барат, байлайт, түнү туруп алып байлайт, шуну качан тахажжуд намазга турат экен, намазга турбайт. 5 убак намазын гана окуйт. Орозо кармаса керек, орозого турбайт. 3 күн жашады, бир ашыкча амалы көрө алган жок. Ошондо сурады. Пайгамбар сени бейиши деди. 3 күн бою сен кирдиң. Сенин бир өзгөчө ишиң бар деди эле. Менде ашыкка эч кандай ишим жок деди. Бирок деди, күндө жатарда деди, жүрөгүмдөн бардык адамдарды кечирип, кек сактабай, кечирип туруп жатам деди. Балким ушул болсо керек деди. Кечиримдүүлүк адамды бейишке түртөт. Кечирип коюңуз, анча-мынча нерсени үй бүлөдө жашоо мыкты болсун десеңиз, рахат болсун десеңиз, кечиримдүү болуңуз. Анча-мынча кемчилигин көрбөй коюңуз. Анча-мынча кемчилигин көрбөгөнгө аракет кылыңыз, көздү жумуп коюңуз. Ошондой үй бүлөлүк жашоо алдыга карай жылат. Эч качан паланчанын күйөөсү мондой экен деген сөздү айта көрбөң. Моолор монун күйөөсү мол айлантып, дүйнөнү айлантып келди. Монун күйөөсү монтуп акчасын, шубасын алып берди. Эч качан бул сөздү айта көрбөңүз. Бул тагдырыңызга балта чабат. Тагдырыңызга билинбей жүрүп балта чабат булчу. Алла Таала байлыкты кээ бир адамга берет, кээ бир адамга бербейт. Жумуш кылса эле байлыкты берип коет деген сөз дурус эмес. Кээде жумуш кылса дагы бербей коюшу мүмкүн. Ал тагдырда жазылган. Кудайга шүгүр кылыңыз, эч качан кек сактабай жашаңыз. Өзгөчө күйөөңүз сиздин жакын адамыңыз. Үй бүлөңүз, ата-энеңиз, бир туугандарыңыз, жакындарыңыз эч ким тартуулай албаган бакытты ошол күйөөңүз тартуулай. Аял киши үчүн эркек киши биринчи орунда болуш керек. Мен көп айтам. Кыз киши күйөөгө чыккандан кийин күйөөсүнүн айтканы бул кар сыяктуу болуш керек. Анча-мынча апасынын сөзүн укпаш керек. Анча-мынча атасынын сөзүн укпаш керек. Апаң кел деди, күйөөң кал деди. Эмне кылышың керек? Калышың керек. Атаң кел деди, күйөөң кал деди. Эмне кылышың керек? Калышың керек. Күйөөңө баш ийишиң керек. Мындайда бул мамлекетте бекер айткан жокпуз. Мамлекетте бир башчы болот. Качанда мамлекетте башчылыкты талашканда мамлекетте эмне болот? Туруксуздук пайда болот. Жаңжал пайда болот. Арабызда бар, жок эмес. Кээ бир аялдар бар, бийлик талашат. Менин айтканым болот, сен эмес, менин айтканым болот деп. Анан кийин үйдө тынчтык болбойт, бепилдик болбойт. Андан кийин эгерде үй бүлөлүк жашоодо бакыт болсун десеңиз, баш ийүү болуш керек. Сөзсүз баш ийүү деген нерсе болуш керек. Күнөөгө буйрубайбы? Баш ийиңиз. Жолуңду чечсе баш ийбеңиз. Намазыңды окуба десе баш ийбеңиз. Бирок күнөө эмес нерсе болсо барына баш ийиңиз. Айтканын кылыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: күйөөңөргө баш ийгиле, өзгөчө төшөк маселесинде баш ийгиле, эгерде баш ийбесеңер таң аткы чейин периштелер наалаттайт деп айтты. Бул назик маселе. Улуу сөздө уят жок дейт кыргызда. Бирок ушул нерсе биздин үй бүлөлүк монда адеп мыкты адеп акылак, ыраазы болуп, мондай майда бурат нерселер үй бүлөнү кармап турат. Үй бүлөдөгү тынчтыкты, үй бүлөдөгү бакытты кармап турат. Моолор болбосо үй бүлөдө тынчтык жок, бепилдик жок, ырахат жок, азап, тозокко айланат. Болбогон нерсе адамды эмнеге түртүп атат? Балдарды жетим кылганга түртүп атат. Балким ал сезбейт. Бизде кээде ушундай түшүнүк бар да, болду, балдары балалуу болуп калды, баш ийет, айтканды кылат, биз айткандай болот деп ойлойт да, бирок ал нерсе андай эмес, кээде тагдырга балта чабышы толук ыктымал. Андан кийин, эгерде бактылуу болом десеңиз, эгерде үй бүлөлүк жашоодо жыргал жашоодо жашайм десеңиз, кыздын кыздай, кыштын кыштай болгону абзел дейт го. Кыздын кыздай болгону абзел. Кыз киши кыздай болуп калыш керек. Бизде өкүнүчтүүсү жашоо ушуга тарбиялап атат. Көчөгө чыкканда аябай татынакай кийинебиз, атыр жыпар себим чыгабыз да, үйдө көңүл бурбайбыз, кош көңүлбүз. Келсе байка жыртык халат менен эле жүрөсүз. Байкы пияз жыттангансыз, картошка жыттангансыз, ошону бойдон эле жүрөсүз. Келсе келдиңби, келбедиңби, ишибиз жок, бирок көңүл бурбайбыз. Могул нерсе билинбей олтуруп тагдырга балта чабат. Бир күн келет, азыр жашоо фитнага толтура. Көчөгө чыксаңыз, көчөдө ар кандай адам бар. Азгырыктар толуп тура. Азырыктын түрү бар. Телефонду карасаңыз, азырыктын түрү телефондо. Соц тармакта азырыктын түрү, көчөдө азырыктын түрү бар. Эгерде аял киши көңүл бурбаса, назик маселе, кичинекей болбогон маселе бирок тагдырга балта чабат.
карашыбыз керек. Кыз киши, аял киши күйөөсү келгенде татынакай кийинген. Ошол байкы көчөгө чыккандагы Аляска өнөктөрдү ошо күйөөсү келгенге даярданып, татынакай жыпар жытты себинип, кандай ырахат, үйгө келсең, үй татынакай тазаланган, жыпар жыт келип турат. Келиңиз деп жылмайып тосуп алса, кандай бакыт, кандай ырахат. Жыргал. Көчөдө эркек киши урушат, талашат, жумушта болот, тиякта болот, биякта болот. Үйгө барса, байкы аялың татынакай болуп тосуп алса, татынакай алтын сөздөрдү айтып атса, азаматсың, жылдызсың, күнсүң деп атса, байкы кыйналганыңдын баары чыгып кетет. Балдарың келип ата деп аяңан чуркап, бияңан келип кучактап атса, бардык нерсени унутасың. Көчөдө эмне болгонун баарын унутасың. Балам балалы болгондо билесиң дейт эле, мен бул жашоонун мурун угуп, эмне деп атат деп койчу элем, мен бүгүн жашоодо көрүп атам. Үйгө барсаң, тынчтык болсо, үйгө барсаң, жыпар жыттанып турса, балдарың аяңа келип, ата деп кучактап турса, бардык нерсени унутасың. Акча таппай кыйналып барсаң, акча жөнүндө оюң кетет. Бардыгы ушул балаң менен алек ойноп, күлкү, үйдө бакытка айланат. Бакыт деген ушул да. Биз эгерде бактылуу болобуз десек, үй бүлөлүк жашоодо бактылуу болобуз десек, тазалыкка көңүл бурушубуз керек, кийим кечекке көңүл бурушубуз керек. Мен ушинтип айтсам, бирөө айтат, качанга чейин артист болуп жашайбыз дейт да. Жок, бул артист эмес да. Бул жашоонун баардыгы интермедия. Жашоонун баардыгы интермедия. Интермедияны жакшылап аткарсак, кооз болот, мыкты болот. Аткарбасак, жашоо окшошпой калат. Интермедия окшошпой калгандай эле жашоо окшошпойт. Жашоодо биз аткарышыбыз керек. Муну мыкты аткарсак, үй бүлөдөгү бакыт туруктуу болот. Жыргал жашоо болот. Ошондуктан көчөгө чыкканда эмес, негизи аял киши үйдө мыкты жасанып дегендей, жолуктун арасында жүрүп эле чөгүп кете бербей, эч ким көрбөйт дебей, байкы кооздуктардын баары үйдүн ичинде болуш керек. Ошондо ырахат, ошондо бейпил, ошондо жыргал жашоо болот. Андан кийинки маселе, үйдө тазалык мыкты болуш керек. Үйүң канчалык чоң болсун, канчалык бай бол, үйгө барсаң, бытыранды, чачылган, башаламан болуп жатса, үйгө баргың келбейт. Мыкты үйүң бар, үйгө кирсең, жагымсыз жыт чыгып турса, үйгө баргың келбейт. Үйдү мыкты тазалаң. Үй күйөөңүз келгенде мыкты жыпар жыттанып турсун. Жөнөкөй нерсе, бизде болбогон нерсе кетет негизи. Бир аз кыймыл аракет кетет. Жок дегенде бул ысырык себеп койсоңуз деле бул үй татынакай болуп калат. Болбогон нерсе, ысырыкты бир аз чылат күйгүзүп койсоңуз, үйдү татынакай нерсеге айлантат. Майда, бирок майда иштен бардык нерсе куралат. Чоң иштердин баардыгы майдадан башталат. Ушул нерсени биз көңүл бурушубуз керек. Тазалык, үйдүн тазалыгы бардык орунда болуш керек. Кээ бир үйлөргө барсаң, мондой төшөктү айтпай эле коюңуз, үйгө кирсеңиз, чаяп келгенде пиаласын гана карап, стаканын карап туруп эле, эмне бул үйдө аябай мыкты, таза, даанышман аял жашаганды ушул идишинен гана дароо байкайсыз. Бул жерде уже башка. Аура башка. Демек, ушу пиаласынан эле байкайсыз. Пиаласынан кийин тияк биягы болуп жатса уже байкайсыз. Бечара достум шор экен дейсиз. Жөнөкөй нерсе да. Ошондуктан кээ бир адамдар үйүнө досторуну, тууган уругун чакырыштан уялат. Кош көңүлдүктөн улам. Десем, сен балдарың, чачкан балдарың тазалайм, жыйыштырам, кайра эле чачып коет балдарың. Балдарың деп коет. Бир жолу айтат, эки жолу айтат, үч жолу айтат, анан бардыгы акырын байкы ортодогу сүйүү, махабат акырын. Болбогон нерсе менен ушинтип суздаша берет. Бир күн келсеңиз пияз жыттан жүрөсүз деп коет. Бир күн келсе үйүңүз чачылып жаткан болот деп коет. Акырын ушинтип акырын. Бул мындайда ушул ак болсо, ушуга бир точка пайда болот, акырын ушул точка чоңое берет. Кемчиликти көргөн сайын чоңоюп, анан кийин бул жүрөк, бул душман катары, кара катары, ит катары бул ушинтип сөгө баштайт. Аз-аздан башталат, көптөн баштайт, аз-аздан баштап отуруп чоңоет. Ошондуктан, эгерде үйдө жыргал болсун десеңиз, үйдө бакыт болсун десеңиз, анда тазалыкка көңүл буруңуз. Бардык нерсе жайында турсун. Бардык нерсе үйгө барганда жыпар жыттанып турсун. Үйгө киргенде, бейишке киргенде, үйгө киргенде бакытка киргендей болуш керек. Андан кийин көпчүлүк бул биздеги өкүнүчтүүсү, биздин жашоодогу бир чоң проблемалардын, үй бүлөлүк жашоодогу бир башаттын бири бул ушул кайын журтты сыйлабандыктан болот. Сизге ошол бакыттыр тартуулап аткан, сизге байлыктыр тартуулап аткан, сизге бардык жыргалы тартуулап аткан ошол эркекти баккан апасы болот. Чоңойткан атасы болот. Ошол адамдарды сыйлабасаңыз, ошол күйөөңүздүн бейиши ошолордун таманынын астында. Кээде кемчилигин гана көрөбүз.
жакшы жагын көрбөйбүз. Ошолордун кайын журттун кемчилигин гана көрөбүз. Жок, эгерде бактылуу болом десеңиз, кайын журтуңузду сыйлаңыз, кайын энеңизди сыйлаңыз. Ар кимдин тилин таба билиңиз. Кайын энеңиздин тилин таба билиңиз. Ал-хуббу сүйүү дейт, адамдын көзүн көр кылат дейт. 1 жыл жакшынакай кызмат кылып коюңуз, кемчилигиңизди көрбөйт. Өмүр бою сыйда, өмүр бою урматта жүрөсүз. Кемчилигиңизди көрүп, баякы душман көрүп калган болсо, канча жакшылык кылсаңыз да жакшылыгыңыз көрүнбөйт, кемчилигиңиз көрүнүп тура берет. Алар сиздин бейишиңиз же тозогуңуз. Аларды сыйлашыңыз керек. Кайын журтту, кайын энеңизди, кайнатаңызды, абысындарыңызды, кайнэжелериңизди сыйлашыңыз керек. Мен көп айтам кыздаргачы. Кыздын кожоюну көп. Кыздын кожоюну аябай көп. Күйөөсү кожоюн, кайнатасы кожоюн, кайненеси кожоюн, кайнэжеси кожоюн, кайын сиңдиси кожоюн, баары эле кыйын, баары эле кожоюн. Мону кыл, тур, мону алып келбейсиңби? Мен келгенде мону кылбайсыңбы? Баары эле кожоюн. Азыр кимдир бирөөлөр өзүн салыштырып жаман көрүп отурабыз, бирок өзүбүз деле ушундайбыз да. Өзүбүз деле барсак, тияка барсак, эмне буйрабыз, алып кел, мондой кыл, мондой кожоюну көп. Келин кыз киши ушунун баарыны тилин таба билиш керек. Алла Таала ушинтип жараткан, кыз кишини табиятынан ушинтип жараткан, ар кимдин тилин таба билген кылып жараткан. Эркек кишини башка бирөөнүн үйүнө алып барып туруп жаша деңиз эле, бир жумадан качып келе берет. Ал жерге батпайт, эч кимдин тилин таба албайт. Аял кишини Алла Таала ушинтип жараткан. Ал ошо бирөөнүн үйүнө барып батып кете алат, бүлө болуп кете алат, тилин таба алат. Аял киши ошон үчүн аял киши кыракы болуш керек. Аял киши кайненеси менен кантип сүйлөш керек, абысыны менен кантип сүйлөш керек, күйөөсү менен кантип сүйлөш керек. Ушунчалык кыракы болуш керек. Ар кимдин тилин таба билиш керек. Ошондо бактка айланасыз. Негизи мусулман киши кыракы болот. Иттақи фарасатал муъмин дейт. Момундун пампарасатынан, момун пампарасаттуу кыракы болот. Ким менен кантип кайнеңизге эмне жагат, ошону кылыңыз. Жакшы сүйлөңүз. Үй бүлөдөгү чырдын башаты бол кызгануудан болот. Эне баласына 2 күндөш болсо, ошо күндөштөн да катуу кызганат. Апанын табияты бул. Эне катуу кызганат. 20 жыл элестетиңиз, 20 жыл, 30 жыл бөпөлөп бакса, апа деп айнын апа деп жүрсө, анан кийин эле бир күн бу комнатага келип чыкпай калган болсо, анан кийин эмне болот? Өрттөнүп күл болбойбу? Бул табиятында нерсе. Мен бирөөгө айтсам айтат, жок, апалар биз кызганбайбыз дейт да. Кызганат. Апа кызганат. Ошон үчүн эч качан ортодогу сүйүү, мен айтып атпаймынбы, сыр деп. Мо дубалдын сыртына чыкпаш керек. Мына апалар азыр балдарыны эркек сыяктуу көргүсү келет. Батыр сыяктуу көргүсү келет. Өт дегенде келин жүгүрүп келе турган, өт дегенде жүгүрүп келе турган ушундай абалда көргүсү келет апалар. Келинин көзүнө карап, ушул эмне деп коет экен деп коркотуп, мындайды каалабайт, эч бир апа каалабайт. Сиздер да каалабайсыздар, агаңыздар да мындай болушун каалабайсыздар. Ошондой эмеспи? Батыр эркек өйт дегенде айтканын кылдыра турган, эжем келди, сыйла десе жүгүрүп чуркай турган, алып чык десе баарын алып чыгып бере турган ушундай адамды каалайбыз. Туурабы? Агаларыбызды, инилерибизди, балдарыбыздын ушундай болушун каалайбыз. Ошол нерсе, ортодо сүйүү болушу мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн. 4 дубалдын ичинде бардык нерсе боло берсин. Алтыным, күмүшүм, чырагым, айым деген сөз мол дубалдын ичинде болсун. Сыртына чыкканда батыр болуп, айтканын кылып жүгүрүп, ушул эмне кылып, башыңызга бир урса кечирип коюңуз, ушу башым колуңузга тийип кетти деп коюңуз. Ушундай даражада болушубуз керек. Ато үйдө тынчтык болбойт. Апа кызганат, апа күндөшүнөн да катуу кызганат. Табиятынан ушундай. Бир алым айтат, апамдын характери негизи оор адам дейт да. Бир күн келсем дейт, жамандайт, 2 күн чейин келсем жамандайт. Билем дейт да, келинчегим жоош, анча-мынча нерсени сүйлөбөйт дейт. Анан бир күн келсем жаманда деле дейт, келинчегим менен сүйлөшүп алдым дейт. Камчыны көтөрүп кирип кеттим, эшик култап коюп. Дубал турам дейт, пол турам дейт, дүкүр-дүкүрдө бакырат дейт, вот дейт. Анан кийин эшикке чыгып камчыны ырытып коюм да, карасам дейт, апам жыргап атат дейт. Жайлады деп жыргап атат дейт го. Эненин табияты да, эне ушундайды жакшы көрөт. Эне баласы батыр болгонду жакшы көрөт. Эне келинине ушинтип ары бери чуркатып, бери чуркатып жүргөндү жакшы көрөт. Мен көп айтам, кыз кишилер, биз бул темада көп сүйлөбөйбүз. Кыз киши саясатты үйрөнүш керек. Үй бүлөдө келечекте кантип саясат жүрүшүн үйрөнүш керек. Эркек киши кантип саясат жүрүшүн үйрөнүш керек. Ошондо үй бүлөдө тынчтык болот, бейпилдик болот. Тияка барганда эненин астында интермедиен татынакай кылып аткар. Анан кийин бул жака киргенде сүйдүм, татынакай жашоо бул жакта улана берсин. 1 ай, 2 ай, 3 ай, жарым жыл. Анан кийин жашоо башканыкка өзгөрөт. Башында жашоо ушундай бир ыкта кетиш толук ыктымал. Ошондуктан сыр
Бул жерде калыш керек, сыртка чыкпаш керек. Кайнененин көзүнчө, кайнатанын көзүнчө, кайынжырттын көзүнчө ортодогу сүйүү махабат билинбей, бул мен кетир деген күнү кетирип коет деп билиш керек эне. Кетирип кое алат, мен кетирсем кетирет деп билиш керек. Ошондо үйдө тынчтык болот. Мен айткандай болот депчи. Анан кийин жок, тигин айткандай боло турганын билип калган күнү уже үйдө тынчтык болбойт. Ошон үчүн бул дагы бир маселе. Үйдөгү ошол баякы жакшы мамиле, сылык мамиле үйдө болуш керек. Жөнөкөй маселе. Келатат, үй тазалап коеюн. Келатат деп койсоңуз, ысык чай кылышыбыз керек, урушат деп койсоңуз болду. Уже кайненде жейт. Балам баатыр көрдүң, кел эле үй тарбиялап атат. Жөнөкөй нерсе. Бирок ошол нерсени ишке ашырышыбыз керек. Андан кийин ал-вафа деп коет. Муну жашоодо оош кыйыш болот. Жогоруда айткандай, кээде жигит төмүнөт, кээде жигит жөө жүрөт дегендей ар кандай окуя болот үй бүлөдө. Кээде бай болушу мүмкүн, кээде ошол байлыктын баары жок болуп кетиши толук ыктымал. Ошол учурда аялдын аманаткөйлүгү ошол жерде пайда болот. Адам баласы ден соолуктан мыкты баатыр болуп жүрүшү мүмкүн, бир күн барып эле катуу ооруп, аябай кыйналышы мүмкүн. Бай болуп жүрүшү мүмкүн, ушу жер тандабасты минип жүрүп, бир күн эч нерсе жок болуп калышы мүмкүн. Ошол жерде аял кишинин ыхластуулугу, ошол жерде аял кишинин аманаткөйлүгү ошол жерде билинет. Аял киши аманаткөй болуш керек. Жакшылыгын эстей билишибиз керек. Качанда башына кайгы, муң түшкөндө, аны биз кайра кош күч өтпөй, ошол нерсенин көтөрүшкөнгө, ошол нерсени жеңилдеткенге бири-бирибизге жөлөк жардам беришибиз керек. Жакшылыгын эстеп турушубуз керек. Убагында ошентип жашайбыз. Алла Таала, мен көп айтам. Алла Таала Хадис кудси айтат, мен пендемдин оюндагыдаймын деди. Эгер жакшы ниет кылсак, жакшы ойлосок, Кудай Таала ошонун баарын берет. Келечектер алдыда, жакшылыктар алдыда, Кудай кааласа десек, Кудай Таала берет бизге. Кудай Таала өзү Хадис кудсиде айтат, мен пендемдин оюндагыдаймын деп атат. Эмнени ойлосо, ошону берем деди. Жакшы тарапты ойлоңуз, Кудай Таала ошо жакшы тарапты берет. Ла яйас мин рухилла илал каумил кафирун. Алла Тааладан капыр коомдор гана үмүт үзөт. Алла Тааладан үмүт үзбөңүз. Кудай Таала жакшылыктарды берет. Ийгиликтерге жетесиз. Көптөгөн ийгиликтерди багындырасыздар. Али көп бактылуу, көп жакшылыктар алдыда. Ушинтип жакшы ниет кылышыбыз керек. Ошондо ийгилик болот. Кудай Таала ошондо биздин ойлогон оюбузду ошондо берет. Ошо менен шыктандырасыздар. Күйөөңүздү дагы ушинтип шыктандырып коюңуз. Кудай Таала бизге бере турган али алдыда. Али көп нерсени көрөсүз. Шыктанат. Адам өзүн да шыктандырат, бирөөнү да шыктандырат, күйөөңүздү да шыктандырасыз. Кээде мен өзүмдү өзүм шыктандырам. Апама барып сүйлөп отуруп, апа, али балаңыздын мен гүлүнүн бир гүлү ачылы элек, али жакшылыктар алдыда. Али көптөгөн нерселер болот. Апам сүйүнүп калат. Бирок мен деле ошо сөздү айткандан кийин өзүмчө эле чындап эле мен гүлүм бир гүлүм ачылы элек. Али жакшылыктар алдыда, мен өзүмдү өзүм алдыга сүрөйм. Ушинтип алдыга сүрөсөк, кээ бир адамдар бар да, дайым негатив ойлонот. Пессимисттер бар. Ушул ар дайым наалыган, күйөөсү жаман, жолго алып бербейт, байкы шубасын алып бербейт, тамакты алып бербейт, балдарга тарбияны бербейт. Наалыганда эч жакшылыгын көрбөйт, наалыган үйүнө жада калса көчөдө барып наалыйт да. Баланы атага душман кылгандагы бала менен атанын ортосуна мамиле күч өткөн дагы эне. Акыркы маселе, эгерде бактылуу болом десеңиз, балдарыңызга мыкты тарбия бериңиз. Тарбиянын 80%, 70% эне берет. Эркек эрте менен кетет, көпчүлүк учурда кечинде келет. Кээде баласын көрбөй да калат. Кечинде келген кайра кеткен болот. Балага тарбияны эне берет. Үйгө барсаң, балаң Куранды жаттап аткан болсо, балаң сен жөнүндө жакшы ойду ойлоп аткан болсо, балаң барсаң эсептеп калышты үйрөнүп калган, мектепти мыкты окуткан болсо, ата кандай да бактылуу болот. Кимге ыраазы? Апасы да ыраазы. Молодец, азаматсың, шуну багып атыпсың, ошону үйрөтүп коюпсуң деп. Тарбияны эне берет. Ошон үчүн мадраса эне деген бул мектепте бекер айтылмайт. Ушул биз мамлекетти, элди, жерди коргой турган, башкара турган баатырларды тарбиялай турган адамдар сиздерсиздер. Сиздер тарбиялайсыздар. Ошону мыкты кылып тарбиялоочу адамдар сиздерсиздер. Бизге, мамлекетибизге, жерибизге бактылуулукту алып келүүчү, жыргалчылыкты, байлыкты алып келүүчү адамдарды сиздер тарбиялайсыздар. Балдарды мыкты тарбияласаңыз, келечегибиз алдыда. Балдарды мыкты тарбияласаңыздар, үйдө жашоо жыргал жашоо. Көпчүлүк аялдар балдарыны атасы менен душман кылып тарбиялаганын өзү байкабайт.
Кээде ата да ачуусу келет, кээде катуу тиет. Эне ушул анча-мынча кемчиликтерин жашыра турган, атасынын жакшы жактарын айта турган, атаң бизди убагында монтип баккан. Биз эл кыйналып атканда бизди монтип жыратып баккан. Атаң бизди могул жактага айланткан. Атаң мыкты адам. Бала кичинекей мезгилинде атасыны эң мыкты адам көрөт. Барсаң кийимиңди талашат, калпагыңды талашат, калпагын кийип алып, сенин бут кийим кийип алып жүргөн болот. Эмнеге? Баягы жүрөгү таза да атаны ушунчалык мээрим, жакшы көрүп чоңоюп атат. Ошол сезим менен келсе, атабыз кыйын, атабыз мыкты, эне ушуну тарбиялай турган адам эне. Атага менен баланы жакшы кыла турганда, жаман кылып тарбиялай турганда эне. Ошон үчүн балдарга тарбияга көңүл бурушубуз керек. Алла Таала аялды багууга милдеттендирди. Эркек багыш керек. Эркек кийиндириш керек. Эркек курсагын тойгоз керек. Мен сени эл сыяктуу багып атам, эл сыяктуу кийинтип атам дегенге эркектин укугу жок. Ал мойнундагы парызы. Айтасыңбы, айтпайсыңбы, сен кылышың керек болчу. Милдетиң, могул жердеги парызың болчу. Аял киши Алла хадис кудусийде күллүкүм раи, ар бириңер башкаруучусуңар деди. Эркек үй бүлөсүндө башкаруучу. Аял ошол үйдүн ичинде башкаруучу. Вазир аял киши. Вазири жакшы, хан жакшы дейт. Ошо балдарды тарбиялай турган сиздер. Мыкты тарбия берсеңиздер, мыкты тарбияласаңыздар, жашоо башкача айланат. Ата менен дагы, эгер сиз менен дагы мамилеңиз түз болсун десең, балдардын байкы мыкты мамилесин көргөн сайын ордодогу сүйүү, мухаббат кучайт. Алла Таала баарыбызга бактылуулук тартуулаган болсун. Алла Таала баардыгыбызды ушул өмүрлүк жарларыбыз менен бирге болууну, бул дүйнөдө да бейиште да бирге болууну насип кылган болсун. Алла Таала кыздарыбызды эгерде турмушка чыккан болсо, турмуштарыны бактылуулук, байсалдуулук, байлыкты, ырахатты тартуулаган болсун. Эгерде турмушка чейли кыздар болгон болсо, кулук мүнөзү мыкты, ата-энесине кызмат кыла турган, мамлекетине, элине, жерине, динине, тилине кызмат кыла турган жигиттерди насип кылган болгон болсун. Өздөрүнө бактылуулукту тартуулай турган жигиттерди насип кылган болгон болсун. Жамандан адаштырсын Алла Таалам. Аллахумма иннана нас'алука илман нафия ва калбан хашия ва амалан мутакаббала ва ризкан тайyiba я раббал аламин. О жараткан Алла Таала, бизге пайдалуу илим берген жараткан Алла. Бизге адал рызкы берген, пайдасыз илимден өзүң сактай көргөн Алла. Бизге Алла Таалам уккан аят Курандарга амал кылуучулардан кыла көрө Аллахым. Сенден гана жардам сурайбыз, сага гана жалбарабыз. Ата-энебизге кызмат кыла турган, мамлекетибизге кызмат кыла турган чыныгы момун мусулмандардан кыл я раббал аламин. Аллахумма иннана нас'алука хуббак, хубба ман юхиббук, хубба амал юқаррибуна ли хуббика я раббал аламин. О жараткан Алла Таалам, өзүңө болгон сүйүүнү сурайбыз. Сага эң сүйкүмдүү амалдарды сурайбыз я жараткан Алла Таалам. Эгерде бир коомдун фитнаны, жамандыкты кааласаң Алла Таалам, өзүңдү биз ошол фитнеден өзүң сактай көргүн я раббал аламин. Allahümme ehdina sıratal müstakim. Allahümme ehdina sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve'd-dallin. Bi rahmetike ya erhamer rahim.